Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калайнур Үсөнбековдун ысымын алып жүргөн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институту өлкөбүздөгү адистештирилген офицерлерди даярдоочу бирден бир жогорку аскердик окуу жайы. Институттун түптөлүү тарыхы улуу ата мекендик согуштун алгачкы жылдарына дал келет. Андыктан мекенди фашисттик баскынчылардан коргоодо да тарыхый орду чоң. 1940 жылдын 6 ноябрында Советтер Союзунун коргоо боюнча элдик комиссариатынын буйругунун негизинде Кыргыз СССРинин борбору Фрунзе шаарында Одесса аскердик авиациялык учкучтар мектеби түзүлгөн. Ал эми 1942 жылдын 3 январында аталган мектептин алгачкы бүтүрүүчүлөрү ийгиликтүү аяктаган. Окуу жай тарабынан жалпысынан 1500дөн ашуун учкуч фронтко даярдалып жөнөтүлгөн. Алар асман чабуулуна каршы күжүрмөн эрдиктерди жараткандыгы үчүн жогорку мамлекеттик наамдарды, орден, медалдарды алышып, душмандардын учактарын эбегейсиз санда жок кылуу, аба мейкиндигинде өз шеберчиликтерин көргөзүү боюнча үлгү алаарлык иш-аракеттерин көргөзүшкөн. 1956 жылдан баштап авиациялык кадрларды окутуп үйрөтүү үчүн чет элдик аскер кызматкерлери кабыл алына баштаган. 1958 жылы окуу жай авиациялык кадрларды ар тараптуу даярдоого толугу менен өткөн. Мунун натыйжасында 1956-1992 жылдары 54 өлкөдөн 21682 киши авиациялык адистиктин ондой түрү боюнча күчүрмөн даярдоо курсунан өткөрүлгөн. 1991 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктү алышы менен куралдуу күчтөрү түзүлүп, окуу жай авиациялык кесип ээлерин, аскерлердин бардык түрлөрү үчүн взводдун командирлерин, анын ичинде чек араны коргоочуларды дагы даярдоого өткөн. 1995 жылы окуу жай Бишкек аскердик авиациялык учкуч техниктердин окуу жайы деген аталышка ээ болот. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде 2000 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Бишкек жогорку аскердик окуу жайы болуп аталат. 2005 жылдын 30 апрелинде окуу жайга Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калайнур Үсөнбековдун ысымы ыйгарылат. Ал эми 2009 жылдын 29 декабрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институту деген аталышты алып, окуу мөөнөтү такталат жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү үчүн жогорку билимдүү офицердик кадрларды даярдоо милдети жүктөлөт. Бүгүнкү күндө окуу жайдын башчысы полковник Шаршембиев Руслан Ырсалиевичтин жетекчилиги астында полковник Полотов, полковник Чойбеков, полковник Рысколов, полковник Саньков, полковник Түмөнбаев сыяктуу орун басарлары, факультет башчысы, окуу курсанттык бөлүкчөлөрүнүн башчылары жана жогорку квалификациялуу окутуучулар менен бирдикте аскер институту бардык күч түзүмдөрү үчүн жогорку билими бар кадрдык офицерлерди даярдап келүүдө. Учурда аскер институтунда билим берүүнү 10 аскердик кафедра өз колуна алган. Институттун негизги багыттарынын бири командалык тактикалык мото аткычтар аскерлерин даярдоо болгондуктан, тактикалык даярдоо кафедрасы курсанттардын билимин жана жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында ар түрдүү согуштук ыкмаларды иштеп чыгууну, аны тажрыйба түрүндө колдонууну, ошондой эле согушту уюштуруунун жана башкаруунун усулдук ыкмасын үйрөтөт. Согуштун эффективдүүлүгү ок атуу даярдыгынан көз каранды. Андыктан ок атууга даярдоо кафедрасынын негизги милдети курсанттарга ок атуунун негиздерин жана эрежелерин, ок атуу машыгууларынын жана ок атуу уюштуруунун, башкаруунун усулдук өзгөчөлүгүн үйрөтүү болуп эсептелет. Курсанттардын практикалык жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында талаа чыгууларында ар түрдүү куралдардан жана куралдануунун бардык түрлөрүнөн ок атуу машыгуулары, андан сырткары күнүмдүк окуу процессинде заманбап электрондук ок атууга машыгуу классында курсанттардын тажрыйбасын такшалтууга багытталган сабактар өткөрүлөт. Күжүрмөн жана автомобилдик техниканы оң абалда жана күжүрмөн даярдыкта кармоо ар бир командирдин милдети. Бул милдетти келечектеги офицерлерге үлгүлүү аткарууну үйрөтүүнү техникалык даярдоо кафедрасы өз жоопкерчилигине алган. Бул кафедрада курсанттарга күжүрмөн жана автомобилдик унааларды айдоону, аскер техникасынын түзүлүшүн жана аны калыбына келтирүүнү окутуп үйрөтөт.
Аны менен бирге автомобилдик даярдоо сабагынын жыйынтыгы менен курсанттарга Б жана С категориясындагы айдоочулук күбөлүгү берилет. Аскерлердин күжүрмөн даярдыгын, чыдамкайлыгын, туруктуулугун, эрктүүлүгүн тарбиялоо дене тарбия даярдыгы жана спорт кафедрасынын өздүк курамынын негизги кызматы болуп эсептелет. Кафедра ар түрдүү дене тарбия көнүгүүлөрүн туура жана үлгүлүү аткарууну гана үйрөтпөстөн, физикалык даярдоо сабактарын уюштуруунун усулу менен дагы терең тааныштырууну колго алган. Аскерлерди башкаруу жана моралдык психологиялык абалынын жогорку деңгээлин камсыз кылуу үчүн ар бир командир оратор жана психолог болуусу зарыл. Бул максатта гуманитардык тартиптер кафедрасы курсанттардын дүйнө чабытынын кенен болуусу үчүн түрдүү тармакта базалык билими бар кадрларды даярдоону камсыздайт. Замандын талабына ылайык аскер жаатында тажрыйба алмашуу, биргелешкен антитеррордук машыгууларды, квалификацияны жогорулатуу сыяктуу дүйнөлүк масштабтагы аскердик иш-чаралар тынымсыз өткөрүлүүдө. Аскер институтунун мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасы кыргыз, орус, немец, англис жана түрк тилин эркин сүйлөөгө үйрөтөт жана жыйынтыгында курсанттарга чет тилдерин өздөштүргөндүгү тууралуу сертификаттарды тапшырышат. Бүгүнкү санариптештирүү заманы адамзаттан так илимдердин чөйрөсүн билүүнү талап кылууда. Аскер институтунун табигый илимдер кафедрасы математика, информатика, физика, чийүүчү геометрия, конструкциялык материалдардын технологиясы, теориялык механика, материалдардын каршылыгы сыяктуу илим тармагын үйрөтөт. Мамлекеттин эгемендүүлүгү анын чек арасынын кол тийбестигинен жана бүтүндүгүнөн көз каранды. Аскер институту 1998 жылдан тартып курсанттардын арасынан чек арачы офицерлерди даярдап чыгарууну баштаган. Чек ара ишмердүүлүк кафедрасы мыйзамсыз контрабандалык топтордун чек араны бузуп өтүүсүнө бөгөт коюучу, мамлекеттик чек араны түрдүү кырдаалдарда коргой алган офицердик кадрларды Россия Федерациясынын ыкчам федеративдик кызматынын кеңешчи офицерлери менен биргеликте даярдайт. Аскер институту бир гана согушчан офицерлерди даярдоону эмес, тынчтык мезгилинде жарандарды өзгөчө кооптуу кырдаалдардан сактоочу офицерлерди даярдоону да өз колуна алды. Жарандык коргоо кафедрасы табигый жана техногендик кырсыктарды алдын алуу жана жок кылуу, технологиялык, техникалык жана тоо-кен өнөр жай көзөмөлү, ошондой эле өрт коопсуздугун камсыз кылуу жаатында маселелерди чечүүчү кадрдык офицерлерди даярдайт. Базалык билимди систематикалык тереңдетүү жана илимий деңгээлди жогорулатуу илимдин потенциалдуу өнүккөн заманында зарылдык жаратууда. Кошумча кесиптик билим берүү кафедрасы билимдин сапатын жана бардык деңгээлдеги адистердин квалификациясын жогорулатууну, үзгүлтүксүз билим алуу талабын ишке ашырууну, адистердин кошумча билим берүү программасын, илимий изилдөө чөйрөсүн кеңейтүү жана инновациялык ишмердүүлүгүн өрчүтүү үстүндө иштешет. Аскер институтунун курсанттарынын эл аралык жана республикалык деңгээлдеги спорттук мелдештерде, олимпиадаларда, интеллектуалдык сынактарда жараткан ийгиликтери өз ишинин анык чеберлери болгон профессордук мугалимдик курамдын эмгегинин үзүрү экендиги талашсыз. Алсак, азыркы учурга чейин көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештиги уюмунун өлкөлөрүнүн арасында аскердик спорт жаатында табигый тоскоолдуктарды өтүү, турникке тартууну боюнча биздин курсанттардын койгон рекорддук көрсөткүчтөрүн эч ким жаңылай элек. Жогорку аскердик билим берүү мекемелеринин курсанттары арасында өткөн эл аралык аскердик илимдер, информатика, чет тилдери, жогорку математика, аскердик тарых боюнча олимпиадасынын жыйынтыгында сыйлуу орундарга ээ болуп келишет. Андан тышкары жыл сайын окууну мыкты саталган курсанттар Кыргыз Республикасынын президентинин стипендианттары болууга жетишет. Аскер институтунда окуу процесси, күжүрмөн даярдыктан сырткары окуу жайдын коомдук маданий турмушу да көз жаздында калган эмес. Таланттуу курсанттардын катышуусу менен Аскер институту жыл сайын өтүүчү аскер таланттары кароо сынагында, тамашоонун жогорку лигасында алдыңкы орундарды багындырып келе жатышат. Аскер институтуна конкурстук негизде жаш жарандарды жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатынын жыйынтыгынын негизинде кабыл алат. Талапкерлерди тандоодо алардын моралдык психологиялык сапаты, аскердик кесиптик багыты, жалпы билим берүү даярдыгы, дене тарбия даярдыгы жана ден соолугунун абалы каралат.
талапкер окууга тапшыруу сынактарынан өткөн соң окууга кабыл алынат жана жаш жоокерди даярдоо курсунан өтөт. Андан соң мекен алдында аскердик ант берип, расмий түрдө аскер институтунун курсанттарынын санын толуктайт. Курсанттардын материалдык муктаждыктары мамлекет тарабынан камсыздалып турат. Аскер институтунун курсанттары 4 жылдын ичинде аскер искусствосунун жогорку чеберчилигине үйрөнүшөт. Ошондой эле окутуунун акыркы 2 жылында куралдуу күчтөрдүн кошуундары менен бөлүктөрүндө взводдун командирлеринин милдетин аткарып, өздүк курам менен иштеп, машыгуу ыкмаларын үйрөнүшүп, аскердик такшалуудан өтүшөт. Окуу жайды бүтүрүү алдында мамлекеттик сынактарды тапшырышып, бүтүрүүчүлөргө окууну бүткөндүгү жөнүндө диплом жана кезектеги лейтенант аскердик наамы берилет. Аскер институту өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат. Себеби ушул окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн арасында улуу атамекендик согуштун катышуучулары, Советтер Союзунун баатырлары, космонавттар, учкучтар, жогорку мамлекеттик жана аскердик бийлик өкүлдөрү, аскер илиминин изилдөөчүлөрү жана агартуучулары бар. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институтунун бүтүрүүчүлөрү азыркы күндө да мекенибиздин булуң бурчтарында өз кызматын үлгүлүү аткаруу менен офицердин даңктуу жана сыймыктуу кызматын улантышууда.